эч убакта бирөөнү кыйнап түшүрүп ичин оорутуп, айла жок, ал муктаж болуп турат, эктеп мону сатыш керек. Кийинки жумага калганга болбойт, ал акча керек болуп турат, бирөө ооруп турат. Же бир карыздан кутулуш керек. Сенин анын кыйналып турганын көрүп келип туруп элечи, түшүнүп туруп эле. Аны тиме ичин оорутуп түшүрүп туруп аласың да. А сен билесиң аны кайра кымбат сатасың. Жакшы эмес тууганым. Бөтөнчө алып сатарлар ушул нерсеге барат да. Жок, андай кылба тууганым. Сен анын ойло, бул деле байкуш бакты, ушуну маңдай тери менен ошону карады, өстүрдү, семиртти, бакты. Бул деле буга деле бир нерсе калсын. Азыр жем-чөм кымбат, бул деле пайда көрсүн дебейт да. Эптеп түшүрүп, ана ушу базарда бир 10 миң, 20 миң уштап алып кетиш керек. А 10 миң, 20 миң бир жерин тешип чыгат. Ал көргөн пайдаң, бирөөнүн көз жашы, бирөөнүн акысы, бирөөнүн ыйлаткан. Тууган, бирөөнүн акысына кирип, бирөөнүн ушундай бир ичин оорутуп албай эле койчу байке. Бирөөнүн мал мүлкүн, бирөөнүн машинасын жакшылыгыңа буйрубайт. Ичи ооруган нерсе Аллах Таала Куранда силер ортоңордо ыраазы болгон соода менен мал мүлкүңөрдү бири-бириңерден адал кылып жегиле дейт. Нааразы болгон жол менен эмес тууган. Сүннөттө эле барып түшүрө бериш керек эмес тууган. Сүннөт керек болсо, сен разы болуп кишини кошуп берип койгон 5-10 сомду кайра керек. Такыр эле түшүрүп ичин оорутуп ийбей.